Бишкекте глобалдык жашыл өсүш институтунун кеңсеси ачылды. Ага байланыштуу экономика жана коммерция министрлигинде атайын иш-чара уюштурулду. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров сөздөгү жылдын февралында министрлер кабинети менен глобалдык жашыл өсүш институтунун ортосундагы түзүлгөн макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык глобалдык жашыл өсүш институтунун өкүлчүлүгү тараптардын ортосундагы теңдик жана өз ара аракеттенүүнүн негизинде кызматташууга көмөктөшөт. Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүүгө салым кошот. Мындайча айтканда, институт өлкөдөгү жашыл экономикага байланыштуу долбоорлорго каражат табуу менен алектенет. Белгилей кетсек, Кыргызстан глобалдык жашыл өсүш институтун түзүү тууралуу макулдашууга 2019-жылы кошулган. Ал эми аталган институт 2012-жылы Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү конференциясында өкмөттөр аралык уюм катары түзүлгөн. Мүчө мамлекеттердин экономикасын жакырчылыктан кыскартууну, социалдык интеграцияны, экологиялык туруктуулукту жана экономикалык өсүштү камсыз кылган жашыл өсүү моделине өтүүсүн колдойт. GTI is an intergovernmental organization. Глобалдык жашыл өсүш институту өкмөттөр аралык уюм. Мүчө болуу үчүн ар бир өлкө ратификация кылышы керек. Азыркы учурда Кыргызстан 47-чи мамлекет болуп калды. Тактап айтканда, анын биринчи долбоорун экономика министрлиги менен биргеликте ишке ашырабыз. Бул биргелешкен долбоор Корея Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо министрлиги тарабынан каржыланат. Жергиликтүү коомчулуктун, ошондой эле мамлекеттик органдардын тобокелдиктерге жана табигый кырсыктарга, атап айтканда Ош жана Жалал Абад облустарындагы суу ташкындарына жана кургакчылыкка каршы турууда туруктуулугун жогорулатууга арналат. Бул институттун азыр түштүк тарабыбызга дагы бир регионалдык офис ачылышын карап атабыз. Себеби мындай эгерде карасак, бүт иштер, мисалы ошол эле сел жүргөн сууларды, суу сактагычтарды байкоо жагынан бүт ушул Жалал Абад жана Ош облусунда мындай тобокелдик жараткан жер. Ошондуктан эгерде экспертиза жана жардам ошол жерден берилсе, бул эң жакшы болот. Ошондуктан ушул институттун ушул ачылышы Кыргыз Республикасына аябай мааниси аябай чоң.